Кытай тилинде мисалга 3-рүвенге чейин мындай пинин деп коет. Бул деген мындай англисче эле жазуу да, баягы иероглиф жок ал жерде. Иероглифке чейин эле ушундай жеңил вариант менен өтөбүз. 3төн баштап анан иероглифке өтүп кетет. Себеп дегенде Кытай тилинде 60 миңден ашык иероглиф бар да. Аны өздөрү дагы билишпейт. Биздин нормабыз боюнча 5 миңди билсең, мындай газета, китептерди окуй бересиң. Бирок 5 миң дагы оңой эмес да. Себеп дегенде бир эле сөз өзү 4-5 чертадан турат да. Черта деп коет, мындай чызым. Аны жатташ аябай оор. Ошентип жүрдүм. Андан өттүм, анан 3-сүгө даярданып баштадык. ОГП'ге келгенден кийин анан ошол жерде түшүндүм, что бул жерде Кытай тили болбойт окшойт депчи. Анан эртең менен сабактан обедтен кийин саат 2де чыгабыз. 2де чыккандан кийин Конфуцийге бардым. Барып бир тартынам сүйлөй албайчы. Кытай мугалимдер бар ал жакта. Баягындай курстар башталды. HSK'ге курстар башталды. Ошо курстарга катышып баштадым. Вообще түшүнбөйм, жанагы эчекелер айтышат, аркада отуруп алып. Көрсө негизи берки ал жерде окуган балдар деле көп деле сүйлөчү эмес экен. Бирок эми бизден жакшыраак билген себептен биз үчүн өтө мындай Кытай тилин күчтүү сүйлөгөндөй сезиле берди да. Анан эми бизде баягы айыл жерден келген себептенби баягы эске тутум аябай күчтүү болчу элемдечи. Эске тутум аябай жаттап күчтүү калчу болчу. экен. Сразу жаттап калчу элем да. Мисалга баягы 3-рүвен тестке даярданып баштаганда ошол китепти баштан аякка чейин үтүрүп точкасына жаттап алгам да.